урматтуу Сооронбай Шарипович. Эгерде бир күнү жана беларустар ушунчалык жоош, беларустар ушунчалык абалга келип калды. Ери кыргыздар баягы кыжырын кайната турган болсо, шайлоодон кийин ушунчалык бил катуу силкине турган болсочу, кирерге тешик таппай каласыңар. Урматтуу Сооронбай Шарипович, көзүңүздү ачыңыз. Көзүңүздү ачыңыз, өзүңүздүн аткара турган милдетиңизди аткарыңыз. Ашыкча көрүнгөн жерге кол салбаңыз. Башка адамдардын тагдырын мына балта чаппаңыз. Канчалык адамдарды камадыңыз, дагы деле кармап отурасыз. Же коррупцияга каршы күрөшүүңүздөн дайын жок, же өлкөдө экономиканын өскөнүнөн дайын жок, эчтегеден дайын жок. Элиңиздин болсо тентигенден тентип, кеткенден кетип, күнүнө ондогон адамдар мага байланышат. Тиги Америкага кантип кетсек болот, ташап кеттик бияктан, келечек болбой калды. Кыргызстандын келечеги жок деп налыган адамдарды көрүп жүрөгүң ооруйт. А сиз болсо унчукпай, бисмилла, Кудай буйрса деп коюп, ата бейитке барып дуа кылып, о Кудай жараткан элиме тынчтык, жакшылык бере көр деп отуруп алып эметип атасыз. Сиздейлерди кыргыздарда, сиздейлерди ислам дининде мунафык деп коет. Сиздин алга берген, кылган дуаларыңыз кабыл болбойт. Анткени сиз деген бүт сиз деген ыплас иштердин баардыгын кыласыз дагы, анан кийин ошонун баардыгын исламга жамынып туруп, анан элдин алдында жакшы көрүнгөнгө аракет кылып атасыз. Убагында шайлоодо чубак ажынын да колдондуңуз, диний ишмерлерди колдондуңар, эптеп шайлоодо добуш алыш үчүн бардыгына даярсыңар. Демек силер мамлекетиңердин келечегин да сатканга даярсыңар. Урматтуу Сооронбай Шарипович. Мен ушинтип эле айтам, ар бир кыргыз, мен көпчүлүк кыргыз, бүгүнкү күндө ар бир дебейин, көпчүлүк кыргыз сиздин эки жүздүү экениңизди, сиздин уур экениңизди, жана бандиттерди, жана уурларды кыршабайт этип, алардан откат алып, мамлекетти башкарарыңызды бардыгы жакшы билишет. Убактылуу балким унчукпай атат, бирок эртең ушинтип эл, кыргыз эли козголуп, наразы болчу болсо, кирерге тешик таппай каласыңар. Кирерге тешик таппай каласыңар, урматтуу Сооронбай Шарипович. Ошол жана райымыңыз менен тиги 120 жеп жутарыңыз менен кошо жоголосуз ошол. Кирерге тешик таппай каласыңар, каяка бара турган өлкө таппай каласыңар. Ошондуктан көзүңөрдү ачкыла. Азыр көзүңөрдү ачкыла. Кыргыз эли силерге мал эмес, кыргыз эли кой эмес. Кыргыз эли силерге буга чейин 2 жолу характерин көрсөткөн, 2 жолу булкунган, 2 жолу буркан шаркан түшүп барып токтогон. Койчем, ушу жинде болсо да чыдайлычы ушуларга деп Атамбаевге 6 жыл чыдады. Андан кийин сизге чыдап атат. Азыр мунун баардыгы убактылуу. Эгерде силер жакшы иштебесиңер, элди ушинтип нааразы кылып, какшатып, сатып алып беребиз, кол утун сындырып, кайрып, коркутуп, үркүтүп, анан кийин парламентке келип, кайрадан мурдагыдай болуп, майкандап калгандай башкарабыз десеңер, анда силер дагы ошол өзүңүздүн предшественниктериңиздин тагдырын кийесиз. Мен сизге ушинтип эле эскертип коеюн. Бүгүн мени ар кандай кодулап, ар кандай нерселер менен, фейктер менен ар кандай нерселерди кылышыңар мүмкүн. Бирок мен айткан чындык. Эгерде силер ошондой түз жолдон тая турган болсоңор, ишке ашып калышы мүмкүн. Урматтуу Сооронбай Шарипович. Анткени бизде тарыхта биз көргөнбүз. Кыргыз элинин характерин, кыргыз элинин мүнөзүн, силерге болгон нааразычылыгын, силерге окшогон алдамчы саясатчыларга болгон каарын биз көргөнбүз. Эгер ошентип дагы бир каардана турган болсо, жанагынтип омун менен сабасыңар, минтип эметсиңер, беларустар болуп чыдап отура бербейт кыргыздар. Билесиңер кыргыздардын мүнөзүнчү. Анан эртең эле бир нерсе болсо ойлоп атасыңар, азырчы. Тиги 10 жылдан бери тынч турат, алдай беребиз, минте беребиз, анте беребиз депчи. До поры до времени. Анан бир күнү ушундай булкунганда, ушундай жулкунгандан кирерге тешик таппай каласыңар. Дагы бир жолу эскертем, урматтуу Сооронбай Шарипович. Мындай беспределди токтотуңуз, бандиттик шайлоону токтотуңуз. Мындай ыплас шайлоону токтотуңуз. Эртең парламентти көргөндө, 7-чи чакырылыш келсе, жанында бандиттер келсе, 6-чы чакырылышта тиге билимдүүлөр иштей турбай деп калса, биз каяка баратабыз? Деградация, мамлекеттин келечеги каяка барат? Каяка такалат? Бул кыргыздардын убал сообу бар. Кыргыздын кусуру да урат силерде. Ушундай урганда бара турган жер таппай каласыңар. Аны Кыргызстандын абасына зар болосуңар. Ошондуктан көзүңөрдү ачып, кыз чүжериңерди кысып, элдин келечектин, урпактын наалатына, каргышына калбай, Кыргызстандын ырыскысын бардыгын ар кимге четинен карматпай, мурдагылардын жолун жолдобой, уурларды кыршабайт этпей, Кыргызстандын келечегин тебелебей, келечекке мындай олуттуу мамиле кылгыла. Так,
азыр урматтуу достор, коркпогула. Мен силерге айтам, коркпогула. Кудурет досум, сага дагы айрылам. Коркпо. Иттин кожоюну болсо, машкенин кожоюну болсо, кыргыздын эмне? Ошо кыргыздын эмеси бар. Тиги иттин кожоюну болсо, бөрүнүн кудайы бар дейт. Кыргыз ошол кудайы колдогон эл. Булар кудайдан да качып кетет бекен, кудайдын ролун аткарат бекен. Булардын дагы күнү өтөт, булардын дагы ошондой наглостьтин чеги болот. Урматтуу туугандар, мен мисалы кээ бирлер айтат да, сен тиги эмне соодалашкың келип атат андай депчи. Мага эч нерсе, мага эч нерсенин кереги жок. Өзүм оокат ашым, тиричилигим өзүмө жетиштүү. Кудай берген ырыскыны таап атам. Кудай берген айлыкты алып атам, иштеп атам, мээнетим менен. Эртеден кечке тердеп кургап, ысыкта, чөлдө, ысыкта, суукта, көрүнгөн жерде трактын ичинде түнөп, ошентип тиричилик кылып, бала чакамды багып атам. Мен ошого ыраазымын. Ошол Кудай берген ырыскыма ыраазымын. Эч кимге көз каранды эмесмин. Мага мандаттын ардындагы, мага тиги эменин дагы, кызматтын дагы, же болбосо кандайдыр бир материалдык кызыкчылыктын эчтекенин кереги жок. Кудайга шүгүр, өзүмдүн ырыскым өзүмө жетет. Ошондуктан мен Кыргызстандын жараны катары өзүмдүн милдетимди аткарып, калыс сөзүмдү айтышым керек. Менин милдетим. Эртең урпактардын алдында, келечектин алдында мен дагы башымды бийик көтөрүп, Кудайдын алдына барганда дагы өзүмдүн милдетимди туура аткарып, жообумду туура бергидей болгум келет. Урматтуу туугандар, кайдыгер калтырбагыла. Биздин мамлекеттин келечеги чечилип атат. Биздин дүйнөдө кыргыздын барар жери жок, башка. Кыргыздын барар бир эле мекени бар. Жазданар, топурак жазданар бир гана мекени бар, жашай турган мекени бар. Ал ошол Кыргызстан деген 198,5 миң квадрат километрде жайгашкан, кичинекей алакандай болгон 80% тоолордон турган ажайып кооз, жакшынакай ушундай биздин ушул жанагы тарп бөрүлөр талап аткан биздин мекенибиз бар. Башка мекенибиз жок. Кыргыздардын дүйнөдө башка бара турган жери жок. Урматтуу туугандар, ушуну биз жакшы билишибиз керек. Биздин келечегибиз, мындайча айтканда, мекендин келечеги мен үчүн баары бир эмес. Эртең могу шүмшүктөр келип алып туруп, могу уурларчы, бандиттер, акмактар келип алып туруп, кайра баягыдай болуп, беш колун салып, жанагы тиги ээн талаада какшаалда качып келаткан ажарды карышкырлар тегеректеп талагандай болуп, Кыргызстанды чөөлөрдөй болуп талап, кусок кылып бөлүп кетишин мен эч качан каалабайм. Эртеңки келечек үчүн бүгүн күрөшөлү, урматтуу туугандар. Анткени бул күрөш биздин колубузда. Булар акчага сатып алабыз дейт, башка дейт, аракет кылып, болгон аракетин кылат. Аларга каршы туруп, мекенди сактап калыш бул биздин колубузда. Чөөлөрдүн арамза ою ишке ашпайт. Акыры биздин кудайыбыз бар. Кыргыз элинин кудайы бар. Кудай таалам бизди колдойт. Буйруса бардыгы жакшы болот. Духуңарды бийик кармагыла. Келгендерди жанандай акча көтөрүп, ушу 2-3 миң сом берип алып койгулачы, ошонун чөнтөгүңүзгө алып койчу, анан добуш берип койчу айланайын. Башка эмне кыласың? Мына көрдүң, кимге добуш бересиң? Мындан башка. Ушулардан башка башка ким, бизден башка ким бар, айтчы. Башкалардын колунан эмне келет экен? Аларың өтпөйт. Тигиниң өтпөйт, реформаң өтпөйт, башка партияларың өтпөйт. Аларга добуш бербей, тигинде мындай деп айтып келе турган болсочу, силердин үйүңөргө келе турган болсо, итиңерди кой бергиле. Мына Кудурет Тайчабаров деген жигит бар, билесиңер баарыңар. Азыр Москвада туруп, ошол Кыргызстандагы саясий кырдаал боюнча өзүнүн оюн ачык айтып, катуу билдирүүлөрдү кылды эле. Эртең учурда азыр тиги белгисиз адамдар аны болсо Москвадагы үйүнө чейин тинтип барып издеп жүрүшүптүр. Жандагы балдардан сураштырып, каякта жүрөт депчи. Ушунчалык бандитизмге жеттиңер, ушунчалык өлкөнүн баардыгын белин сындырабыз, каалаганын кылабыз деп ойлоп атасыңар. Мунун баардыгы мыльный пузырь.